Андан сырткары мына азыр Бүргөндү жанагы газохранилищеси боюнча. Бүргөндү газохранилище боюнча кайсы айыл өкмөт? Актурпак беле? Актурпак айыл өкмөтүндө. Ошол жерде мына өзүңүздөр жакшы билесиздер. Менде аксакалдары бар, жаштары бар, бизге жакын жер. Ошол жерде чоң газохранилище бар. Союз маалында баягы нефтисин алып, анан кийин искусственный газохранилище болуп калган. Канча жылдан бери экен мен эсимде жок, бирок көп жылдардан бери Союз маалында ошол жерге Бухарадан газ алып келип, баягы өздөрүнүн насостору менен, чоң-чоң турбалары менен качат этип, андан кийин кайра кышта алып чыгып алып, аны колдонот экен. Ошол жерде биздин 1-2 айылга дагы газ берилген экен. Эми Союз болгон ал, мамлекет болгон ошол маалда. Так. Бирок ошол мына Союз бузулгандан кийин чегаралар монтуп ар бир мамлекет болуп кеткенден кийин ошол токтоп калган экен. Ал жерде турбалар таланып, толонуп, бар токтоп, бир башына, бир оозуна таштар толуп ушундай болуп кетти. Эмне кылыш керек? Ал жерде биз Кыргызстан бүгүнкү күндө толтуруп, анан ошол жерде кайрадан турбаларды тартып, айылдарыбызга жеткизип иштете турган мүмкүнчүлүгүбүз жок. Андай бизде мүмкүнчүлүк жакын арада пайда болбойт. Ошон үчүн биз кандай деп чечтик? Бизге кайрылды өзбектер. Ушул жерди биз иштетейли. Булар жайында, баягы газ, жайында эми газ анча пайдаланбайт да. Жайында газ ашыкча болгон маалда толтуруп туруп, кышында көрүп атасыздар, мына Ферганада болду былтыры, да башка шаарларында болуп атат, Өзбекстанда газ жетпеген убакыт болуп атат. Ошондо ошолорго газды берип турайлы. Так. Бизге ушул жерде арендага бергиле деди. Биз ошондо айттык, жок, арендага бере албайбыз. Бул жерде биз канча газ келип атат, канча газ чыгып атат, ошонун баарын карап туруш үчүн Кыргыз, Өзбек биргелешкен ишканасын түзүүгө уруксат беребиз дедик. Макул, турбаларды бастан эткиле, насосторун баягы ордуна койгула, ошол жерде ремонтторун кылгыла, бүт акчаларын өзүңөр кылгыла, бирок Кыргыз, Өзбек ишканасы болсун. Ал жерде биздин кыргыздардын долясы 50% болсун. Ошол жерде табылган акчанын жарымын биз алып турайлы деп буларга ошондой сунуш бердик эле, алар ошону макул болуп кабыл алышты. Бул бир. Экинчи, ал жерде канчага арендага берет, арендага канча акча алат, аны жергиликтүү бийлик органдары өзүңөр чечесиңер. Аны биз тиги Бишкектен туруп алып туруп, ушунчага бер, ушунчага бербе дебейбиз. Биз эң башкысы ушул жердин коопсуздугун сакташыбыз керек. Ошол турган мүлктүн иштешин, элге, мамлекетке иштешин камсыз кылып беришибиз керек. Вот и всё. Аны мына губернаторлор отурат, айыл өкмөтү башчылары, акимдер отурат. Булар мен ойлоймун өздөрү ушуну силер менен чогулуп туруп чечет. Ушунча гектар жер экен, ушуну ушунчага берсек болот экен, ушунча акча алып турат экенбиз деп. Анын бардыгы дагы бүгүнкү күндөгү эле экономикалык мындай убактылуу пайда. Эгерде кайсы бир маалда ал жер эч кимге берилип аткан жок, өтүп кетип аткан жок, башка болуп аткан жок, кайсы бир маалда кереги жок болуп калган болсо, токтотуп коюуга эч кандай эле чоң акылдын же чоң күчтүн кереги жок болот. Мына ушул. Ошон үчүн урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, бүгүнкү күндөгү коңшу мамлекет менен бир аз болсо дагы талаштуу болуп аткан маселелер сиздердин аймагыңыздарда мына ушул маселелер. Эми негизинен айтып келе турган болсом, биз коңшу мамлекет менен жакшы мамилени түзүүнү чечтик. Стратегиялык багыт деп кабыл алдык. Коңшу мамлекеттер менен, коңшулар менен жакшы болойлу. Коңшулар менен чегараларды чечейли. Чегара маселени талкуулоо, бир өткөндө бир жерден бир окуп калдым, бир француз акылман айткан экен. Чегара маселесин талкуулоо бул согушту талкуулоого барабар. Ушунчалык бул оор маселе. Ушунчалык бул жанагыдай бир кыйын маселе. Бул түбөлүктүү кала турган маселе. Биз ушул жерде турган, залда отургандарыбыздын бардыгыбыз 100 жылдан кийин эч кимибиз болбойбуз бу жерде. Бирок 100 жылдан кийин мамлекет калат. Мамлекеттин жери калат. Биздин урпактарыбыз чоңоюп, Кудай кааласа ошолор башкарып калат. Ошон үчүн ошол урпактарыбызга татыктуу мамлекетти, татыктуу жерди калтырып кетиш үчүн баарыбыз аракетибизди кылып атабыз.